Президент Садыр Жапаров 4 февралда Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу боюнча мамлекеттик сапар менен Пекин шаарына барды. Мамлекет башчынын борту Пекин шаарындагы Шоуду эл аралык аэропортуна конду. Аэропортто мамлекеттик желектер илинип, килем төшөлүп, ардак кароол тизилди. Президент Садыр Жапаровду Кытай Эл Республикасынын турак жай, шаар жана айыл курулуш министри Нихун жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Сапардын программасына ылайык 5 февралда Пекин шаарында президент Садыр Жапаров, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин, ошондой эле мамлекеттик кеңештин премьери Ли Цзян жана Кытай Эл Республикасынын эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы Чао Лэцзи менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Сапардын жүрүшүндө бир катар маанилүү өкмөттөр аралык макулдашууларга кол коюу, баары камтылган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү жөнүндө эки мамлекеттин биргелешкен декларациясын кабыл алуу пландаштырылууда. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров Харбиндеги кышкы Азия оюндарынын ачылыш аземине катышат.